Номер 109 мыйзамсыз курулуштар боюнча жана номер 56 указ боюнча жыйын өттү. Бул айта кетсек 109 боюнча бул мыйзамсыз курулуштар. Кандай мыйзамсыз курулуштар? Көп кабаттуу үйлөрдүн тегерегиндеги тосмолор жана ошондой эле курулуштар бул мыйзамсыз макулдашуу жолу менен салынбагандар боюнча иш алып барабыз. Жана ошондой эле үйлөрдүн өзүнө тегерегине өзүнө тийиштүү жерден сырткары тосуп алып мыйзамсыз жерлерди ээлегендер боюнча жеринде иштерди алып барабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой былтыр 24-жылы шаарыбыздагы мыйзамсыз курулуштар боюнча жана 56 указдын негизинде жол боюнан 16 метрге чейинки мыйзамсыз курулуштарды бузганбыз. Айта кетсек, айлампа жолдун тегерегинен 11 мыйзамсыз курулушту сүйлөшүү жолдору менен алганбыз. Ошондой эле Шаршеке дүкөндүн тегерегиндеги жөө адамдар өтүүчү тротуарга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды жылдырганбыз. Жана ошондой эле базарыбыздын, эски базардын тегерек четиндеги мыйзамсыз жолго чыккан курулуштар менен иш алып барганбыз. Жалпысынан 109 мыйзам менен 77 мыйзамсыз курулушту бузганбыз. 56 указ менен 46 объектини өзүнүн территориясына чейин жылдырып иштерди жүргүзгөнбүз. Быйыл экинчи этабы башталат. Президенттин 56 указы боюнча жыйналыш болуп өттү. Анда жолдун боюндагы мыйзамсыз салынган үйлөрдү, боз үйлөрдү жылдыруу боюнча маселе каралды. Азыр бизде 3 рекламашет калды. Муну буюрса эртең бүрсүгүн алабыз. Калганы мыйзам чегинде турат. Себеби бул мыйзамсыз курулуш жүргөндөн кийин биз азыр салынган курулуштарды бузууга туура келип калат да, ошон үчүн макулдашып, бири-бириз менен кеңешип курулуш иштерин жүргүзөлү. Ошондой эле шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнө курулуш иштерди жүргүзүүдө муниципалдык жерге жана жол боюна шаар көркүн бузуп курулуш таштандыларды, кум шагылдарды, материалдарды төгүү иштери башталат. Аларга жол бербөө баарыбыздын ишибиз. Шаардын көркүн бузуп, өзүңүздөр билгендей шаарыбыздан туристтер өтөт, чоңдор өтөт, элибиз, коноктор өтөт. Ошол себептен шаардын көркүн бузбоого чакырабыз. Бул тазалыкты кармоо жана ушундай мыйзамсыз иштерге барбоо баарыбыздын эле ишибиз. Биргеликте ушул иштерди алып барсак деген үмүттө кайрылып жатабыз.